Бейсинагыбызды улантабыз. Бул аптада кыргыз эл бейсинагына катышууну каалаган кандай чыгармалар пайда болду? Жана алардын клиптери каерде жаралууда? Деги эле кыргыз бийин жандандыруучу кыймылдар кандай болот? Мына ушулар тууралуу айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Өткөн берүүдө режиссер Эрнест Абдыжапаров кыргыз эл бейсинагына селкинчек аталыштагы бийи менен катыша турганын айтканбыз. Көрөрмандар клиптин даяр болушун күтүп калса керек, алдыда клипти бий күндөлүгү биринчи болуп көрсөтөт. Ага чейин Маданият, маалымат жана туризм министри Камила Талиева менен маекти сунуштайбыз. Бүгүнкү күнү биз тагын ошол улут жүзү коомдук фонд менен биргеликте кыргыздын улуттук жүзүн белгилеген бийи болгонбу деген суроону коюп туруп, ошол биргеликте мына чоң бир сынак, эл аралык деңгээлдеги сынак фестиваль өткөрүүнү пландаштырып, мына бүгүнкү күнү уюштуруу комитети түзүлүп, мына жобосу иштелип, сынакка ошол катуу бир даярдыктар көрүлүп атат. Буга биздин Маманов Рустам, бул коомдук ишмерибиз, мына 1 миллион сом сынактын ошол жеңүүчүлөрүнө байге ошол белгилеп берип атат. Муну да мына коомчулукта айтып коюшубуз керек. Буюрса, мен ошол учурдан пайдаланып айткым келет. Жалпы ошол кыргыз элиндеги жалпы эле профессионалдык бийчилер эмес. Бул жерде өзүнүн бир мындай бир жеке шыгы бар, эл үчүн өргенчи дейт. Мына биз ошол региондо айыл маданиятын көтөрөлү деп, айыл маданиятын менен ошол чоң приоритет кылып иштеп атабыз. Ушул элет жеринде, элдин арасында ошол бий өнөрүнө шыгы бар таланттар четтен чыгат. Ушул ар бир профессионал эмес, жөнөкөй ушул чыгармандай инсандар катыша алат бул конкурска, бий ишкоздору катыша алат. Ошол конкурстун ишине мен ийгилик каалап кетким келип, анан учурдан пайдаланып, ошол биз менен көмөктөшүп аткан ошол улут жүзү коомдук фондуна мен ыраазычылык билдиргим келет. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда Улут жүзү фонду кыргыз бий сынагын жарыялайт. Сынакка жеке аткаруучулар жана чыгармачыл топтор катыша алат. Байге фонду 1 миллион сом. Сынак Кыргыз кантип бийлеген аттуу фестивали менен жыйынтыкталып, өлкөдө улуттук бий күнү белгиленет. Кыргыз элдик бийин жаратууга катышыңыздар. Кененирээк маалыматты улут-жүзү чекиткейчи сайтынан жана 0550 301 305 телефону аркылуу ала аласыздар. Начали! Так, стоп, подожди. Жашыңды коркпойн, ачый бер. Начали. Башыңды өйдөрөк. Белгилүү кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров учурда Кекеч аттуу көркөм фильм тартууда. Ага саундтрек катары Селкинчек аттуу эски ырды кайра иштеп чыккан. Ошол эле жаңыланган ырга атайын бий чыгарып жатканын мурунку берүүлөрүбүздө кабарлаган элек. Эрнест мырза бүгүн аны даярдап коюптур. Эксклюзив клип сиздердин назарыңыздарда. Кыргыз бийин жандандырып, жаңылык жарата алабы? Аны көргөн соң сиз баалаңыз. Аяна, Нурат, biz даярдап койгон белегибизди конокторго тартуулап берели. Ал эми коноктор силер ушул жерден ушул белекти кабыл алып, ортого чыгып биз менен кошо бийлеп койсоңор. Аны эмесе Селкинчек. Кыларканду Селкинчек, кыздар теле теркинчек, келиндерди Селкинчек, кере теле теркинчек, жаш балдардын Селкинчек çandap dele derkinçek, birbirine karışıp o gülüp dele derkinçek. Oh, hey, durma ke,
tebe turgan selkinçek. Der jigitler çoğulma tebe turgan selkinçek. Hey burma ke gelinçek, burbay tepçi selkinçek. Kurul canım selkinçek o yanday tepe munday tep. Selkinçek! Selkinçek. Selkinçek! Selkinçek. Selkinçek! Selkinçek. Selkinçek! Selkinçek. Suyun kandı selkinçek koy süt bektin gelinçek. Alam kandı selkinçek koy alın bektin gelinçek. Günde yıldız doktor şupa çoğulgança tepkinçek. Kaşka tamam cezı tüko oyulgança tepkinçek. Hey burma ke gelinçek burbay tepçi selkinçek. Kurul canım selkinçek o yanday tepe munday tep. Burma ke gelinçek burbay tepçi selkinçek. Kurul canım selkinçek o yanday tepe munday tep. Burma ke gelinçek burbay tepçi selkinçek. Kurul canım selkinçek o yanday tepe munday tep. Burma ke gelinçek burbay tepçi selkinçek. Kurul canım selkinçek o yanday tepe munday tep. Selkinçek. Негизги маселе бул селкинчек деген ырга ошого гүлөнгөндүн бир кыймылын, ошо селкинчектин гүлөнгөнүн ошо адамдардын кыймылы менен көрсөтүш керек болду. 1, 2, 3, 4 кол чабабыз. Экинчи тарапка 1, 2, 3, 4 деп. То есть бул тарапка биз келип атканда кыргыз бийди көрсөтүп атабыз. Кол чап. Экинчи тарапка селкинчектин гүйлөнүп атканын, көтөрүлүп атканын көрсөтүп атабыз. Өткөн берүүдө ырчы обончу Айбек Карымов бий сынагына сал белеги менен катышаары маалым болгон. Эми мынтип ырга эксклюзив бий ансамбли кыргыз кыймылдарын жаратууда. Айбек байке атайын өзү айтты. Мирлан ушул фестивалга катышабыз. Сен кыздарың жакшы даярда депчи. Азыр эми Кудай буйурса мен кыздардын формаларын бүт даярдап эки түрлүү форма кылып клипке катыштырган атабыз эми. Конкурстан эми көрө аласыздар буйурса. Кандай болот, эмне болот? Сал беле, сарымай рамат беле, сени согун сой беле, да сени сетке той беле. Хореограф Кундуз Өмүрбекова жаңы кыймылдарды жаратып, кыргыз бий өнөрүнө жаңылык киргизейин деген аракетте. Мисалы, бул жерде кара жоргон уку, монтип билешет, ат чапкан, шалп билешет да. Кыймылдаганда бул ийиндер, дененин жумшарышы, баягы адамдын денесине пайдасы көп деп ойлойм. Анткени дененин баардыгы кыймылдайт. Колу дагы, ийиндери, дененин баардыгы. Ошо пайдасы аябай жакшы деп ойлойм. Ырды аткаруучу Айбек Карымов чыгарма сынакка чейин жазылганын айтып, сал белекти чечмеледи. Конкурс жөнүндө менде маалымат жок учурунда эле жазылган. Себеби бул кыргыздын бир унутта калып кеткен салттарынын, үрп адатынын бири болгон да. Себеби биздин кичинекейибизде чоң аталарыбыз неберелерин уктатаарда эркелеткенде сал билек, сары майга мал билек деп ушундай бутун, колун, бутун мындай салаңдатып эркелеткен ушундай бир ырлар, саптар бар болчу да.
Кыргыздын элдик бийин жандандырууну каалагандар үчүн түзүлгөн мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгаргысы келбеген ырчы Бакыт Мамаев да аянаттуу бийдин үстүндө иштеп жатат. Буюрса жакын арада аны да көрсөтөбүз. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда Улут жүзү фонду кыргыз бий сынагын жарыялайт. Сынакка жеке аткаруучулар жана чыгармачыл топтор катышалат. Байге фонду 1 миллион сом. Сынак Кыргыз кантип бийлеген аттуу фестивали менен жыйынтыкталып, өлкөдө улуттук бий күнү белгиленет. Кыргыз элдик бийин жаратууга катышыңыздар. Кененирээк маалыматты улут-жүзү чекиткей сайтынан жана 0550 301 305 телефону аркылуу ала аласыздар. Сынакты өткөрүү этаптары. Биринчи этап тандоо 2014 жылдын 30 августуна чейин өтөт. Экинчи этап элдик тандоо СМС добуш берүү ыкмасында жүргүзүлөт. Үчүнчү этап жыйынтыктоо. Сынак Кыргыз бий фестивали менен жыйынтыкталат. Ага бардык жеңүүчүлөр чет өлкөлүк жана жергиликтүү өнөрпоздордун катышуусунда өтөт. Фестиваль байге тапшыруу аземи менен коштолот. Кыргыз эл бий кыймылын жандандырууга салым кошом десеңиз, сиз дагы сынакка катышсаңыз болот. Ал үчүн видеоңуз сапаттуу болушу керек экенин эскерте кетели. Алдыдагы берүүлөрдө сизден келген чыгармаларды күтөбүз. Жолугушканча саламатта туруңуздар.